Өлкөнү өнүктүрүүгө сизге эмне түрткү болгон дейт? Сезим, мекен сүйүү сезими, элге кызмат кылуу сезими. Кыргызстанда китепканалардын санын көбөйтүүгө аракет кылууңузду суранат элем. Китепканалар көп, китепканага кирген киши жок. Китепканалар көп, Кудайга шүгүр. Мындай суроо берсеңер да, мындай турмуштагы суроону. Ар бир айылда мечит курулуп атат, 2ден мечит курулуп атат, Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Бирок жума намаздан башка учурда ал мечитке кирген кишини көрбөйбүз. Калп эле да. Келгиле. Китепканага да каттайлы. Мечитке да баралы. Келгиле, билимибизди көтөрөлү. Мечитке барсаңар ыйман бекемделет, китепканага барсаңар билимиңер өсөт. Баргыла. Адамдан өткөн жалганчы жок дейт да жараткан Аллах. Эмнеге десе, бейишке киргин келеби десе, баары киргиси келет дейт. Бирок бейишке кирчү ишти жасабайт дейт. Тозоктон, оттон коркосуңбу десе, корком дейт. Бирок тозокко барчу ишин токтотпойт дейт. Акылсыздарбы? Китепкана бар, Кудайга шүгүр, бардык жерде бар. Мына биздин эле республикалык китепкананы караңыздарчы. Мен кээде кирип калганымда карайм, мен кишини таппайм ал жерде. Жок киши. Парктарда отуруп алып эле, моуну эле чукуп эле отурасыңар. Китеп калды өзүнчө.